Салам достор, бул видеода сиздер менен Wildberries личный кабинеттеги биздин токенди же болбосо биздин ключтү ассистентке кантип улап, личный кабинеттеги биздин данныйларды могул жака, могул экранга кантип чыгарабызды көрсөтөм. Достор, башта биздин личный кабинетке киребиз. Личный кабинетте жогору жакта кимге IP болгон болсо, ошол жерде IP-нын аты турат жана басканда эле настройки деген жер бар достор. Ошол настройкиге бассак, бизге деген мындай бир жер ачылат. Настройки бул биздин Wildberries личный кабинеттин настройкиси. Ушул жерде достор доступ к новому API деген бар. Wildberries 2023 жылдын 1-январынан баштап жаңы ушундай ключ чыгарып койду. Буга чейин 6432 дегендер бар болчу, азыр жаңы. Ошондуктан эгерде сиздер буга чейин катталган болсоңуздар, ассистентке жана магазиниңиздердеги данныйлар көрсөтпөй жатса, анда ушул жерге келип, бул жактан жаңы ключ создавать этип, муну ассистентке байланышыңыздар керек. Ошол ключ аркылуу ассистент сиздердин личный кабинеттеги бардык данныйларды алып чыгып, экранга көрсөтүп берет деген сөз достор. Караңыздар, бул жерде создать новый ключ дегенди басканыбызда бизге эки вариант чыгат. Бирөөсү стандартный, бирөөсү статистика. Бизге как раз статистика деген керек. Анткени биз деген өзүбүздүн магазиндеги данныйларды алып чыгабыз, ошондуктан статистика керек. Имя ключа карап көрсөңүздөр италия кызыл жанып турат. Бул жердеги бул немени толтурушубуз керек. Сөзсүз түрдө обязательное поле деп коет. Айталы VB магазин дедик. Wildberries деген магазиним. Бул жерге каалаган атыңыздарды жазсаңыздар боло берет. Кааласаңыздар брендиңиздердин атын жазыңыздар, кааласаңыздар өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазыңыздар, айырмасы жок. Муну жазгандан кийин статистика деген жерде баскандан кийин создать ключ дегенди басабыз. Баскандан кийин эмне болот достор? Сиздерге моундай бир ключ берет. Бул ключтү могул жерде итагына скопировать деген жер турбайбы? Скопировать деген жерде баса турган болсок, ключ бизге скопировать этилди. Андан кийин ассистенттин ичине киребиз дагы. Кааласак бул жерден настройкиге киребиз. Кааласак могул жактан настройки деген жери бар, айырмасы жок. Бул жака басып API ключ деген жер, мына имя продавца. Бул жерге деле каалаган атыңыздарды жазсаңыздар болот. А могул токен X64 деп турбай, буга көңүл бурбаңыздар. Как раз ушул жерге жанакы биздин ключтү вставить кылышыңыздар керек. Вставить кылып туруп, сохранить дегенди басканыңыздарда бул ключтү сактайт. Азыр менде италияда сакталган үчүн личный раз көрсөткөнүм кереги жок, бирок сохранить дегенде басканыңыздарда бул ключтү сактайт. Андан кийин обновить данныйны баса турган болсоңуздар, биринчи жолу болгондо балким 5 мүнөт, 6 мүнөттүн тегереги болушу мүмкүн, анткени 0дон баштап бардык данныйларды алып чыгышы бир аз убакыт алат. Иш кылып обновить данныйды басып, бир аз күтө турасыздар, 5 мүнөт, 5 мүнөттөн кийин сиздерге деген могул жакта өзүңүздөрдүн магазиниңиздерде полный немелер чыгыш керек. Полный данныйлар чыгарып берет. Вот. Дагы бир нерсе азыр эле байкап калдым. Мисалы, настройкиге кирип, бул жактан муну баскандан кийин, сохранитти баскандан кийин, кез менен мынтип неме деп чыгат да, обновить пароль деп чыгат. Ушул жерде спасибо не надо деңиздер. Спасибо не надо, кереги жок. Просто обновить данныйды баса турган болсоңуздар, задача успешно запущена деп туруп сиздерге данныйлар чыгарып берет. Достор, бул маселе боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, комментарий бөлүмүнө жазыңыздар. Же болбосо биздин программада напишите нам онлайн деген жери бар. Бул жака жазсаңыздар дагы сөзсүз түрдө биздин операторлор сиздерге жооп берет. Барыңыздарга ийгилик, кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.